Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда 2007-жылы Япония эли тарабынан тартылган Каргалар аттуу тасманын биринчи бөлүгүн көрөбүз. Каарманыбыз шаардагы эң эле коркунучтуу аталган Каргалар мектебине келип, балдардын арасындагы биринчи атамандыкты талашып, бул кылган аракетине майнап чыктыбы чыкпадыбы чогуу байкайлы. Анда эмесе кызыгуу менен көңүл буруп калган болсоңуз баштай берели. Москвада эмгектенген бир туугандарыбыздын арасында адам болуш аста-аста депорт болуш бир паста деген сөз бар экен. Анткени ал жакта жүргөн жердештерибиз жакшы билгендей, эң эле маанилүү нерсе бул таза документ. Кээ бир туугандарыбыздын арасында документтерде мүчүлүштүктөр болгондуктан депорт болуп, өлкөбүзгө кайтканга туура келип ушул сөздөр чыккан сымал. Андыктан мындай заманбап макалдарга туш болбош үчүн документиңизди таза алып жүрүңүз. Эгерде кимге кайрылып кандай кылып жасадым деген сурооңуз пайда болгон болсо, калем дептериңизди алып, экрандагы номерлерди жазып алсаңыз болот. +7 901 547 86 17. Тасманын башында Содзуран аттуу орто мектепти көрөбүз. Ал имараттын үстүндө бул мектептин падышасы Тамао Сиридзава деп жазылып турган. Жазууну карап турган Гензи деген бала ал жазууну өчүрөт дагы эми бул мектептин падышасы Гензи деп өзүнүн атын жазып койду. Көрсө бул убакта окуу жылы жаңы башталып, мектепке жаңы окуучулар келип, бул мектептин күчтүүсү мен болом деп эле дароо бири-бири менен уруша башташкан. Бир кезде алар эшикке чыкса кылмыштуу топ деп эсептелген якудзен адамдар келип калыптыр. Алар кыйкырышып, бизге араңардан Сиридзава деген бала керек. Ал биздин досубузду уруп коюптур десе, жанагы кыйкырып жаткандын жанына башкалары келип, сен андан көрө бизге суу алып келе калчы, биз бул жакта маселени чечип турабыз деп эле аны дүкөнгө жөнөтүп жиберишти. Мындан соң биз оорукананын алдында досун күтүп жаткан Сиридзаваны көрөбүз. Досу ооруканадан чыгып, менин ден соолугум жакшы эле экен, сен кабатыр албай эле койсоң болот десе, Сиридзава дароо эле ал жерден кетет. Бирок анын айдоочу көлүгү жок, анан дагы шайтан арабаны жакшы башкара алчу эмес. Ошондуктан Сиридзаванын артынан тартип сакчылардын бирөөсү кубалап, ал кубалап бара жаткан адамдын унаасына ауntарып салат дагы ал жерден качып кетип калат. Бул убакта мектептин алдында жанагы якудзен адамдарын Гензи өзү эле төпөштөп салыптыр. Бир убакта эле шайтан арабасын токтото албай жаткан Сиридзава ал жерге жетип келип, Гензиге кайрылып, сен мага келген адамдарды эмнеге уруп салдың деп жаткан кезде эле ал жерге тартип сактоочулар келип, жанагы унаасы менен антарылып келген адам чыгып эле Сиридзаваны алып кетишти. Болуп жаткан окуяны көргөн мектепке жаңы келген окуучулар аябай таң калып, жыныгы согуш талаасына эми түшкөн окшойбуз деп өздөрүнө суроо сала башташат. Бул мектепке Гензи дагы быйылкы жылы жаңы келген болчу. Бул убакта жанагы сууга кеткен якудзан адамдардын бири тартип сактоочуларды көрүп ал жерден дароо эле сызып ийди. Биз мындан соң каарманыбыз эмне үчүн бул мектепке которулгандыгын түшүнөбүз. Көрсө анын атасы якудзенин башчыларынын бири экен. Ал атасына өзүнүн күчтүүлүгүн далилдегиси келген кезде, атасы ага, сен эгер кыйын болсоң Судзуран мектебине барып ал жердин атаманы болгонуң. Мен ал жакта окуп бир кандай деңгээлге жете алган эмесмин. Ошондуктан сен Судзуран мектебин кол алдыңа ала турган болсоң, мен сага толугу менен ишенем. Ошондо гана биздин ишибизди башкарганга кудуретиң жетет десе, Гензи макулдугун берип ошол мектепке которулуптур. Эртеси күнү дубалдагы Гензинин атын өчүрүп, кайрадан Сиридзаванын атын жазып, Сиридзава достору менен олтурган кезде ал жерге Гензи келип калат. Каарманыбыз Сиридзавага кайрылып, сен бул мектептин өтө бир күчтүүсү экенсиң. Ошол чын болсо экөөбүз бир күч сынашып көрөлү. Кандай дейсиң десе, арасынан Токио деген бала чыгып эле экөөнү ажыратканга аракет кыла берет. Көрсө ал бир кезде Гензи менен башка мектепте чогуу окуп, аны менен да бир аз достугу бар экен. Ал Гензиге кайрылып, эгер сен Сиридзава менен ошончолук эле мушташкың келип атса, анын биринчи окуучусун жеңгиниң. Ал 11 Б класста окуйт, анын аты Риндаман. Биринчи ошону жеңип келсе, Гензи макулдугун берип ал жерден кетет. Бул убакта Сиридзава менен мушташамын деп 12 Б класста окуган Миками деген ага-инилер келип калган эле. Бирок Сиридзава бекеринен падыш эмес экен. Ал экөөнү тең көзүнө илбей эле тез эле ордуна коюп коет. Бул убакта Гензи Риндаман жөнүндө сураштырып жатса, эшекти айтсаң кулагы көрүнөт дегендей, дагы эле ошол Риндаман алардын жанына келип калды. Ал көрсө бою аябай чоң, анан дагы көп сүйлөбөгөн олуттуу бала экен. Только не вешай мне эту лапшу. Бул Гензиден келтекчиген адам буга чейинки якудзан адамдарынын бири болчу. Ал каарманыбызды Сиридзава деп ойлоп ага кол сала баштаган эле. Бирок андан жооп алгандан кийин экөө жакындан таанышып сүйлөшүп олтуруп калышат. Көрсө ал адамдын аты Кансан экен. Ал Гензинин сөздөрүн угуп, сен жөн гана муштум менен бул жерди багындыра албайсың. Бир кезде мен дагы бул мектепте окуган элем. Ошондуктан бул жерди багындырыш үчүн бир гана муштум эмес, акыл дагы керек. Эми сен аны түшүнбөйсүң десе, Гензи Кансандан суранып, сен мага жардам берчи. Мен сөзсүз мектепти кол алдыма алышым керек десе, Кансан дароо эле макулдугун берип, экөө олтуруп алып ишмерчем түзө баштайт. Биринчи эле Кансандын айтымы боюнча Гензи класстардын бирине кирип, ал жердин күчтүүсү менен мушташып, аны жеңген соң класстагыларга кайрылып, эгер силер мен тарапта болсоңор, мен силерди коргоп жүрөмүн. Бир чечимге келгиле деп эле аларды өзү тарабына ыйгарып алат. Мындан соң Гензи ага жеңилип калган Чутаны ээрчитип алып, Кансанга жолуктуруп, үчөө олтуруп алып эле Чута мектептеги күчтүүлөр жөнүндө баардык маалыматты бере баштады. Көрсө бул Судзуран мектебинин тарыхында мектепти толугу менен колго алган адам болгон эмес экен. Бирок Сиридзава ушуга чейин болуп көрбөгөндөй мектептин эң көп бөлүгүн өз
колуна алып, дагы деле аракетин токтотпой башкаларды багындыруу менен алек болуп жүрөт экен. Риндаман болсо күчтүү болгону менен бийлик талашын мушташууну деле каалаачу эмес. Серидзава болсо 12-А менен Б классты колго алып, 12-В класстагы Такасини көп жолу жеңгени менен ал Серидзаванын тарабына такыр эле өтпөй коюптур. Ошондуктан каармандарыбыз эң эле биринчи Такасини өздөрү тарапка өткөрүүнү чечишет. Бирок аны мушту менен коркута албагандыгын түшүнүшкөн соң, Чутанын айтымы боюнча Такаси кыздар менен такыр эле мамиле түзө албайт экен. Ошондуктан аны кыздар менен тааныштырып өздөрү жака иймерүүнү чечишти. Кензи аны жолугушууга чакырып, Такаси аны менен мушташат экен деп ойлоп калган кезде, каарманыбыз Такасиге кечинде жолугалы деп эле бир жерге чогулуп калышат. Көрсө Кензи Рука деген тааныш кызына айтып, анын курбу кыздарын чакырып коюшкан экен. Өмүрүндө мындай жерге келбеген Такаси костюмдун мыктысын кийип, келе турган кыздардан уялып эле бети башын тер басып кетиптир. Бир кезде кыздар келип калса, Такаси өзүн кармай албай эле жанагы кыздардын үнүн угуп эле шымын булгап алат. Жолугушуу каарманыбыз ойлогондой болбой калып, кыздар кетип калган соң Кензи эшикке чыгып эле ыйлай баштайт. Кансан алардын көңүлү чөгүп олтурганын көрүп, андан көрө массажга барып келеличи. Көңүлүңөрдү көтөргүлөчү деп жатса эле муну уккан Такаси чындап эле массажбы деп эле дагы бир жолу шымын булгап алды окшойт. Ошентип алар Такасинин шымын алмаштыралы деп ага бир кыздардын шымын таап беришип, өздөрү кылган иштин үстүнөн өздөрү күлүп эле жыргап туруп калышты. Коштошоордун аягында Такаси Кензиге кайрылып, эми менин классым толугу менен сен тарапта. Мен мындай көңүл ач эле келем, силерге рахмат деп эле Кензи менен дос болуп алды окшойт. Эртеси бул маалымат Серидзавага жетсе, Серидзава бул нерсеге көп деле башын ооруткан жок. Бирок Токио өзүн бир аз башкача алып жүргөндөй болуп калды. Көрсө ал тасманын башында ооруканадан чыкканда менин баардык жерим жакшы экен, эч жерим оорубай атат деп алдап койгон экен. Кээ бир убактарда анын башынын оорусу кармап тырышып эле олтуруп калчу. Бул убакта мектепте башкалар дагы өздөрүнүн тобун алдыга сүйрөп, атамандыкка аракет кылып бири-бири менен согуштар уланып жаткан. Күндөрдүн биринде Идзаки деген дагы бир топтун башчысы Кензиге жалгыз жолугуп, мен сенин катарыңа кошулайын деп жатам. Бул тууралуу сүйлөшөлү деп эле эки отурган жерден Идзакинин адамдары келип калат. Көрсө ал башынан эле ушундай максат кылып Кензини жок кылайын деп көздөп коюптур. Идзаки каарманыбызга согушта бардык ыкманы колдонсо болот деп эле анын адамдары каарманыбызды уртукмук ала баштап, Кензи канчалык аракет кылбасын көпчүлүккө такыр эле алы жетпеди. Жарым өлүк болуп калган каарманыбызды Идзаки көтөрүп алып, Чута менен Такасинин жанына алып келип, Такасиге кайрылып, сен ушунун артынан ээрчип жүрөсүңбү деп эле шылдыңдагандай кылып ал жерден кетип калды. Бул окуядан кийин ооруканадан чыккан каарманыбыз биринчи эле тааныш кызы Рукиге жолугуп, анын курбу кыздары менен болгон окуя үчүн кечирим сурап, андан соң Кензини уртукмук алган Идзаки менен дагы жарашып алышат. Анткени каарманыбыз андан өч албай эле аны менен бир күнү чечти эле. Ошентип Кензинин адамдары көбөйгөндөн көбөйүп эле бара жатканын сырттан көргөн Серидзава Токио менен сүйлөшүп, эми биз киришпесек болбой калды окшойт деп бир чечимге келишет. Ал адамдарын жөнөтүп Идзакини жалгыз кармап алып эле уртукмук алышат дагы бутунан ылый асып салышат. Муну көргөн Кензинин жини келип, ал Серидзавага жөнөп калганда Такаси аны токтотуп, азыр биздин адамдарыбыздын саны өтө эле аз. Эгер алар сени сындырып сала турган болсо, баардыгыбыз жок болобуз. Бир аз шашылбай иш кылалы десе, Кензи ойлонуп анын сөзүн туура көрдү. Бирок кечинде Серидзава Токиону ээрчитип алып эле каарманыбызга өзү келет. Анда Кензинин такыр эле жини келип, сен чейиңен ашып кеттиң, эшикке чыгып маселени чечели деп жаткан кезде эле Токионун оорусу кармап эле ал ооруканага түшүп калат. Көрсө Токионун мындай оорусу бар экен, Серидзава мурдатан эле билчү экен. Ал Токионун дарыгер менен сүйлөшүп жаткан учурун угуп калып, бирок Токио менин иш жерим оорубайт экен деп калп айтып койгонунда дагы унчукпаптыр. Кензи бул убакта айласы кетип, адамдарын көбөйүшүн жолун издеп, көрүнгөн класска барып аларды уртукмукка алып эле бизге кошулгула деп мажбурлай берет. Муну көргөн Такаси Кензиге жини келип, сен эмне эле кылып жатасың? Ушинтип дагы адамдарды топтосо болчу беле. Мындай акыбалда алар сен артыңан өздөрү каалап ээрчибейт да. Сен эгер мындай нерсени кыла бере турган болсоң, мен дагы сенден кетемин деп ал жерден кетип калып, Кензи кандай чечим кылышын билбей бардык нерсесин Кансанга айтып берет. Анда Кансан каарманыбызга күч-кубат берип, сен мен жете албаган нерселердин бардыгына жетип жатасың. Буйруса аягына чыксаң болот, өзүңдү таштабагыныңда. Мына мен жашоомдо эч кандай ийгиликке жетпедим. Азыр эми Якудзанын катарында жүрөм. Ал жакта деле жаартарлык орунду ээлей албадым. Бирок сага ишенемин, сен күчтүү болуп чыгасың десе, каарманыбыз бул нерсеге атасы үчүн баргандыгын айтып, жана атасынын ким экендигин айтса, Кансан аны тааныйт экен. Биз билгендей каарманыбыздын атасы чоң бир Якудзанын башчысы Хидео болчу. Мындан соң Кензи кайрадан мектепке келип, Такасиге жолугуп, андан кечирим сурап, эми бардыгын башкача алып барабыз деп эле элдешип алышат. Кансанды болсо башчысы чакырып, сен Судзуран мектебиндеги бир жаш бала менен жүрөт экенсиң. Угушумча ал менин адамдарымдын кээ бирин уртукмук алыптыр. Ошондуктан сен бул тапанча менен аны өлтүргүн деген буйругун берет. Анда Кансан ал бала Хидеонун баласы экен. Эгер мен аны өлтүрө турган болсом, Якудзанын ортосунда согуш чыгышы мүмкүн. Сиз чындап эле буну каалап жатасызбы десе, башчысы унчукпай эле өлтүргүнүң деп айтат.
Мындан соң Кансан Гензиге жолугуп башчысынын айткан нерсесин кыла алган жок. Анткени ал ушул убакытка чейин каарманыбыз менен чогуу жүрүп ага аябай жакындашып, аны менен бирге дос катары эле болуп калган эле. Ошондуктан Кансан Гензи менен коштошкондой сүйлөшүп, сен буйруса бийиктикке жетишиң керек, бул нерсеңден токтобо деп эле ал жерден кетет. Заберись на вершину. Бул убакта Идзаки дагы алган жаракаттарынан кийин ооруканадан чыгып калган эле. Кечинде каарманыбыздын тааныш кызы Рука көчөдө бара жаткан кезде кийимдердин артында скелеттин сүрөтү бар адамдар аны тегеректеп калышат. Кансан болсо Гензинин атасы Хидеоого келиптир. Ал көрсө буга чейин Хидеонун бандасына киргенге аракет кылып, бирок Хидео бул нерсеге макул болбогондуктан анын каршылаштарына барып кошулуп алган экен. Ал Хидеоого кайрылып, сиздин каршылаштарыңыз сиздин балаңызды өлтүргөнгө аракет кылып жатышат. Мен бул нерсени айтпай кое албадым, анткени өмүрүмдүн аягына аз эле калды окшойт. Чындык менен өлөйүн деп анан дагы Хидеоого кат берип, буну балаңыз Гензиге берип коюңуз, анан дагы мен сизге бир суроом бар эле. Угушумча Гензи Судзуранды багынта турган болсо, ага ордуңузду берейин деп жатыпсыз. Чындап эле балаңыз дагы сиздикинде жашоодо жашоосун каалап жатасызбы? Гензи негизинен жакшы бала десе Хидео ага жооп берип, эгер ал Судзуранды толугу менен багынта турган болсо, меникиндей жашоону каалабай калат. Менин максатым ошол деп айтат. Гензиге бир кезде Рука коңгуроо кылып бизди уурдап кетти деп айтып, анан да адамдардын кийимдеринин артында скелеттин сүрөтү бар экендиги тууралуу маалымат берет. Анда Гензи алардын ким экенин дароо эле таанып, адамдарын ээрчитип алып ошол жака жөнөп, топтогон адамдарды көрүп эле дароо мушташа башташты. Бирок алар кол салган адамдардын кийимдеринде эч кандай скелеттин сүрөтү жок экен. Анда Гензи адамдарын токтотуп адашканын түшүнүп калган кезде, келтекчеп жаткандардын башчысы сен келесио эч нерсени түшүнбөдүң окшойт. Экөөбүздү атайын бирөөлөр уруштургусу келип жатат десе, каармандарыбыз ушул жерде бул нерсе Сиридзаванын иши экенин түшүнүп калды. Анда Гензи мен силерден кечирим сурап айтканарды кылганга макулмун десе, сен биринчи кызыңды куткар, анан кийин экөөбүз эсептешебиз деп аларды кеткенге уруксат берет. Көрсө бул нерсени Сиридзава кылбай эле, Сиридзава Токионун операциясы менен алек болуп жүргөндө анын адамдары уюштуруп коюптур. Алар чогулган жерге каармандарыбыз келип эле Руканы бошоткула десе, Сиридзава эч нерсени түшүнбөй, баардык нерсе анык болгондон кийин гана өзүнүн адамдарын ортокмок ала баштайт. Анда Гензи Сиридзавага бул маселени чечүүнүн бир гана жолу бар экенин түшүнөсүң. Эртең саат 5те жолугабыз деп кыздарды бошотуп алып ал жерден кетишет. Гензи үйүнө келсе атасыга Кансандын катын берди. Катта Кансан Гензиге дагы бир жолу ийгилик каалаптыр. Гензи ошондо гана Кансандын артында эмне иш болуп жаткандыгын түшүнүп, бул убакта Токиондогу операция иши башталып, саат 5ке жакындап каармандарыбыз беттеш боло турган жерге жөнөп калышат. Бул убакта тасма өтө бир көркөм болсун деп жамгыр дагы башталып кетип, каармандарыбыз кол чатырларын распродажадан алгандай эле ыргыта башташат. Кансан өзүнүн башчысына келип ага тапанчаны берип, мен сиз берген буйрукту аткара албаймын. Колумдан келбейт десе, башчысы ага жини келип, сенин колуңдан негизи башынан эле эч нерсе келчү эмес. Эми колуң менен кылган нерсени башың менен жооп бер деп айтат. Бул убакта беттеш башталып, эки тарап бири-бири менен согуша баштап, Сиридзаванын 100 адамына Гензинин 70 адамы каршы чыгат. Ооруканада болсо Токионун үстүнөн операция иши кызуу жүрүп жаткан. Кандай болбосун, Сиридзаванын адамдары көпчүлүк болуп алар жеңе баштаган кезде, буга чейин Гензи адамдары менен адашып кетип кол салып алган кылмыштуу топ ал жерге келип калат. Алар шайтан арабаларынан түшүп эле Гензинин тарабында экенин билгизип, Сиридзаванын адамдары менен мушташа башташты. Ошондо гана күчтөр биригип, мушташ мындан дагы нары катуу уланып, арадан бир канча убакыт өтүп, Сиридзава менен Гензи бири-бирине туш келип калат. Бир кезде эки баш каарманыбыздын мушташы кызыгуу башталып, бул убакта Кансандын башчысы анын көлдүн жээгин алып келет дагы өзүнүн костюмун берип, сен мага баш ийбедиң, эми мага капа болбо, мен өз милдетимди аткарышым керек деп аны атып салат. Сиридзава менен Гензинин мушташы аябай көп убакыт уланып, кечкире баштаганда гана экөө чарчап болбой калган эле. Бирок акыркы соккулар Гензиден болот. Ошол маалда Сиридзава ордунан тура албай калып, элдин бардыгы кыйкырып Гензинин жеңгени билинди окшойт. Эң эле кызыгы, сууга чөгүп бара жаткан Кансандын бир кезде көзү ачылып, ал суудан чыкканга аракет кылып, эмнеге өлбөй калгандыгын түшүнбөй эле костюмду чечсе, анда бронежилет бар экен. Сыягы башчысы аны өлтүргүзү келбеди окшойт. Бул окуялардан бир канча убакыт өткөндөн кийин Токиодогу операциядан аман эсен чыгып, Сиридзава экөө каарманыбыздын артынан карап турган кезде Гензи бирөө менен мушташканга киришип калат. Көрсө ал Риндаман менен дагы беттешке чыгайын деген экен. Ушундай мүнөттөрдө тасмабыз дагы аягына чыгып калды. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтырып, анан дагы тааныш билишиңиздер менен бөлүшө кетиңиздер. Андыктан кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, ар дайым максатсыз мушташтан алыс жүрөлү.